Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор жана жалпы бүгүнкү сабактын катышуучулары. Сиздер менен мен Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатынын дене тарбия мугалими Орозбек уулу Исламбек болмокчумун. Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакка көңүл бурсак, сабактын темасы жапыс стартка туруунун техникасы. Жапыс старт бул кыска аралыкка коюлуучу старт. Кыска аралыкка чуркоодо 4 фаза бар. Алар төмөнкүлөр: стартка туруу, старттан чыгуу, дистанция боюнча чуркоо, фиништен өтүү. Бул сүрөт балдар стартка турган абалдагы сүрөт. Бул сүрөт өзүңөр көргөндөй старттан чыгуу абалындагы сүрөт. Бул сүрөт балдар финишке кирип бара жаткан абалдагы сүрөт. Балдар, силер жогорудагы сүрөттөр менен чуркоонун эрежелерин түшүндүңөр деп ойлойм. Жапыс старт бул кыска аралыкка коюлат. Кыска аралыкка төмөндөгү аралыктар кирет: 30 метр, 60 метр, 100 метр, 200 метр, 400 метр. Ушул кыска аралыкка чуркаган адамды биз спринтер дейбиз. Стартка турууну бир канча жолу кайталашыбыз керек. Стартка турганда баш төмөн караган абалда туруу керек. Алдын карап туруу катачылык болуп эсептелет жана бутту аркага алыс таштап туруу да туура эмес. Балдар, силер көрүп турган бул сүрөт стартта турганда алдын карап турат. Бул туруу туура эмес. Ал эми бул сүрөт бутту аркага алыс таштоо абалындагы сүрөт. Албетте бул дагы туура эмес болуп эсептелет. Ал эми бул көрүп турган сүрөт башты төмөн каратып турган абал. Бул көрүнүш туура. Силер дагы ушундай абалда турушуңар керек, балдар. Төмөнкү видеого көңүл бурабыз.
Балдар, жогорудагы видеодон силер жапы стартка туруунун техникасын, эрежелерин көрө алдыңар. Силерди жогорку деңгээлде түшүндү деген ойдомун. Тапшырма. Жапы стартка туруунун техникасын, эрежесин айтып бер. Стартка туруудагы абалды көрсөткүлө. Балдар, ушул суроолорго жоопторуңарды жазып, өзүңөрдүн стартка туруу абалыңарды видео аркылуу көрсөткүлө. Тапшырмаларды төмөнкү социалдык баракчаларга кайрылып жооп берсеңер болот. Facebook Орозбеков Исламбек, WhatsApp 0556 30 06 96 0776 30 06 96, Instagram Исламбек Орозбеков, Одноклассник Орозбеков Исламбек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта болгула.